Ар бир эмгекте өзүнчө бир окуя, түс, жарык жана детальдар. Сүрөтчү Халида Шымованын жеке көргөзмөсүндө 50дөн ашык эмгек тартууланды. Мында келгендер май боектун техникасында, ошондой эле жибекке сыя, акварель жана акрилдин жардамы менен тартылган картиналарды көрө алышат. Собраны здесь работы, которые я выполняла в течение, скажем так, 2 лет. Бул көргөзмөдөгү сүрөттөрдү 2 жыл бою чогулткан. Мында маанайга, кайсы бир сюжетке жана темага жараша чогулган эмгектер деп айткым келет. Мен ар бир картинаны кандайдыр бир сюжет аркылуу бергенге аракет кылам. Көбүнесе эргүү келип калганда жарата баштайм. Мисалы, бул картинада адамдар жашоодон ырахат алып, табиятка, жаратылышка суктанып, ыр күлкү менен жашаса деген ойду бергим келген. Себеби күлкү бар жерде өмүр да бар. Анан да сүрөттөрүмдүн так санын айта албайм. Себеби мен дайыма тынымсыз жаратып келем. Бир тобу дүйнөнүн бир канча өлкөсүндө сатылып да кетет. Сүрөтчү музыка, балет, дунган маданияты, күнүмдүк турмуш жана фантазия дүйнөсүнөн шыктанган. Мындагы ар бир эмгек терең мааниге жана назик маанайга жык-жыйма толгон. Көргөзмөгө келгендер ар бир чыгарманы кызыгуу менен бир топ убакыт карап турушат экен. На некоторых картинах стиль рисовки он вызывает такое успокоение и Картиналарды карап турсаң, адамга ушундай жан дүйнө тынчтыгын тартуулайт экен. Көп нерсени ойлонуп, тээ түпкүрдө жаткан жылуу сезимдерге жетелей турганын байкадым. Мисалы, бул шаарды чагылдырган эмгекте ар бир адам өзүн, турмушун, күнүмдүк тиричилигин көрө алат. Ал эми бул балдар чагылдырылган картинада болсо, мен эмнегедир балалыгымды эстедим. Биз да ушинтип короодогу досторубуз менен чуркап ойноп, эч бир түйшүксүз күндөрдү өткөрдүк да. Айтор мында келген ар бир адам сүрөт аркылуу өзүнүн жан дүйнөсүнө таандык болгон сезимдерди ойгото алат деп ойлойм. Сначала рисовали картины. Мен сүрөт тартууга кызыгам, андыктан бул көргөзмөнү атайын көрүп чыгуу үчүн апам менен келгем. Мен ажыдарларды тартканды жакшы көрөм. Аларды ар кандай кылып тарта берем. Ажыдарларды тартканда жомок дүйнөсүнө сүңгүп киргендей сезимдерге чулганам. Анан да жылкыларды жакшы көрөм, аларды да тартам. Деги эле келечекте сүрөтчү болуу кыялым бар. Живописчи Халида Шымова сүрөт аркылуу чыгарма жаратып 30 жылдан ашуун эмгектенип келет. Ал Илья Репин атындагы Ленинград живопись, скульптура жана архитектура институтун бүтүргөн. СССР архитекторлор союзунун мүчөсү, Кыргыз Республикасынын сүрөтчүлөр союзунун мүчөсү, Түрк Сой эл аралык фондунун 1-чи сыйлыгынын лауреаты, Нью-Йоркто өткөн эл аралык көргөзмөнүн да лауреаты. Кесиптештери Шымованын чеберчилиги, анын ар бир эмгекти жаратууда майда чүйдөсүнө чейин кылдаттык менен мамиле кылганда дешет. Өзү да сүрөт тартууда ар бир эмгекке жан дилин төшөп, ичи чыкмайынча тартаарын айтат. Картина, которая отняла много сил. Негизи эле картина жаратуу оңой эмес деп айткым келет. Айрымдары көп убакытты, энергияны, ой толгоону, эргүүнү талап кылат. Ошол сүрөттөрдүн бири мына ушул эмгек деп айтсам болот. Мындай идея менен тартылган картиналардын 3-4 бар. Айрымдары оңой тартылса, кээ бири эмнегедир көңүлгө төп келбей туруп калат. Ар бир чыгармада каармандардын маанайлары да өзгөрөт. Аларды кээде оңой эле жаратып койсоң, кээде болсо көпкө отуруп нюанстарды ойлонуп каласың. Картиналарды бардык жарандар Айчүрөк соода жана оюн зоок комплексинин 4-чи кабатында жайгашкан галерея М тилкесинде көрө алышат. 11-майга чейин өтө турган көргөзмөгө кирүү акысыз. Акмарал Сабатар, Адилет Эшкожо, Ала Тоо 24.